Саламатсыңарбы балдар, табияттануу сабагы боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Анда сабактын темасына көңүл бөлсөк. Бүгүнкү сабактын темасы химиялык кубулуштар, биологиялык кубулуштар, астрономиялык кубулуштар. Бүгүнкү сабакта кубулуш жөнүндө түшүнүк, химиялык, биологиялык, астрономиялык жана башка кубулуштар. Кубулуштардын тиешелүү болгон өзгөчөлүктөрү жана айырмачылыктары тууралуу окуп үйрөнөсүңөр. Жаратылыш көп кырдуу кубулуштарга бай. Алсак, жамгырдын жаашы, чагылгандын түшүшү, жер титирөө жана өсүмдүктөрдүн өсүшү, өнүп жана чириши. Бизди курчап турган айлана чөйрөдөгү бардык нерселер тынымсыз өзгөрүп турат. Бизге байкалбагандагы өзгөрүүлөр болот. Кубулуштарды физикалык жана химиялык кубулуштар деп бөлүп карайбыз. Анда балдар физикалык кубулушка токтолуп өтсөк, кубулуштардын убагында берилген заттар башка заттарга айланбай, адатта алардын агрегаттык абалы же формасы гана өзгөрсө, анда бул физикалык кубулуш деп аталат. Мисалы, кыш мезгилинде абанын температурасы төмөн болгондо суулар тоңгонун байкап эле жүрөбүз. Мында суунун катуу абалы, силер сүрөттөн суунун тоңушун көрүп турасыңар, муздун сүрөтүн. Ал эми суунун кайнашы жана суу ысыган абалында буулануу процесси жүрөт. Бул температура жогору болгондо жүрөт. Мында агрегаттык абалын өзгөртө алат, ал эми касиети сакталат. Ал эми кийинки сүрөттөн балдар муздун эриши. Бул муздун эриши ушул муз суюк абалга өтүшү менен формасын өзгөртөт. Ал эми бул жерде дагы касиети сакталат. Ал эми темирдин тарындыларынын жардамы менен түз жана така түрүндөгү магниттердин уюлдарын дагы аныктоого болот. Мына ушул магнитке нерселердин тартылышы дагы физикалык кубулушка кирет. Мына бул сүрөттөн дагы каардын жаашы, чагылгандын түшүшү. Ал эми химиялык кубулуш деп бул натыйжада берилген заттардан башка жаңы заттар пайда болсо, бул химиялык кубулуштар деп аталат. Мына ушул химиялык кубулуштар балдар, же болбосо химиялык реакциялар деп дагы атайбыз. Мынакей кыштын келиши менен кар жер бетин аппак түскө оройт. Бул ар жылы көрүнүш кайталанып турса дагы биз анчалык маани бербейбиз. Кандай касиеттерге экендигине дагы маани бербей келет экенбиз. Анан ал эми экинчи сүрөттө чагылган бул атмосферада өтө чоң учкундуу разряд болуп эсептелет. Негизинен кара булут каптап, катуу жаан жааганда көп байкалат. Бир нече 100 миллиметрден бир нече километрге чейин созулуп, жаркыроо жана катуу күркүрөгөн үн менен коштолгонун көрүп жүрөбүз. Ал эми балдар төмөндөгү сүрөттөн дат баскан темирдин чирип, упарап түшө баштаганын дагы биз жаратылыштан дагы кезиктирип жүрөбүз. Андан сырткары ушул химиялык кубулуштар деп биз жогоруда айтып өттүк. Химиялык кубулуштарда заттардын агрегаттык абалы гана эмес, алардын касиеттери дагы өзгөрөт деп. Биз күндөлүк турмушта дагы балдар отунду катуу жана суюк газ абалындагы түрлөрүн дагы пайдаланып келебиз. Мисалы, катуу отундарга таш көмүр, күрөң көмүр, күйүүчү сланецтер, андан сырткары чымкөң жана жыгачтар кирет. Ал эми суюк отундарга бул нефтини кайра иштетүүдөн бөлүнүп чыккан продуктулар. Биз бензин, анан керосин, мазут кирет экен. Ал эми күйүүчү газдарды отун катары дагы жылдан жылга көп колдонуп жатканы маалым бизге. Мына ушул отту үй шартында да жагыш үчүн ага кычкылтек керек экендигин дагы биз буга чейин сабактарда билип келгенбиз. Мына ушул отун күйгөндө жылуулук бөлүнүп чыгат, аны биз турмушта жана өнөр жайда пайдаланабыз. Мына ушул химиялык реакциялардын дагы мааниси бар балдар. Алар металларды, андан сырткары темир, алюминий, жез, калай жана башкаларды иштетүүдө дагы. Ал эми бул төмөндө өзүңөр көрүп турган сүрөттөн сүттүн ириши дагы бул химиялык кубулушка кирет. Бул жерде сүт органикалык зат, ал эми сүт иригенде экинчи бир зат бул жерде
өзүңөр билгендей эле быштак пайда болот. Ал эми экинчи сүрөттө бул кадимки аш соодасы менен уксус кислотасынын эритмеси менен өчүрүү экендигин өзүңөр сүрөттөн дагы байкадыңар. Мына ал жерде көбүктөр бөлүнүп чыкты. Натыйжада заттар бул жерде агрегаттык абалын жана касиеттерин өзгөрттү. Мындан сырткары балдар, биз кыргыздын улуттук суусундуктарын дагы ичебиз. Аларга бозо, жарма, айран, андан сырткары камыр ачытуу үйдө дагы мунун баардыгы химиялык кубулуштарга кирет. Ал эми бул видеодон өзүңөр көрүп тургандай кадимки кант, мынакей канттын майдасын алып, аны атайын мындай воронка менен ал айнек приборго салып жатат. Балар, биз бул видеодон дагы азыр жакшылап көңүл бөлүп карасаңар болот. Бул жерде дагы химиялык кубулуштун дагы бир түрү көрсөтүлгөн. Мынакей айнек колбачага азыр канттын майдасы салып, спирт шамын күйгүзүп, спирт шамынын жардамы менен ошол кантты эритип жаткан учуру. Бул жерде өзүңөр байкагандай, бул жерде кант эрип баштады. Бул жерде эмне бөлүнүп жатканы бул мен айтпасам деле баарыңарга белгилүү. Кантыбыз дээрлик баардыгы эрип бүттү. Мынакей бул жерде дагы заттын бир абалдан экинчи абалга өткөнүн байкадыңар балдар. Ал эми бул сүрөттөрдөн балдар биз биологиялык кубулуш жөнүндө сөз кылабыз. Алгач биологиялык кубулуш эмне экенин билерден мурда биз биология деген сөзгө токтолуп өтөлүк. Биология деген балдар бул грек сөзүнөн биос тиричилик, логос илим дегенди түшүндүрөт. Тирүү жаратылыш жөнүндөгү илимдердин жыйындысы. Өзүңөр сүрөттөрдөн көргөндөй бул жерде өсүү, келип чыгуу, жер бетиндеги тирүү организмдердин таралышы, айлана чөйрөдө өз аракеттенүүсүн изилдөөчү илим болуп эсептелет. Ал эми бул сүрөттөрдөн балдар күз мезгилиндеги жалбырактардын түсү саргайганын көрүп турасыңар. Андан сырткары кадимки биздин бакчадагы помидордун сүрөтү. Биологиялык кубулуштарга жалпысынан балдар өсүмдүктөрдүн уруктан өнүсү, алардын өрчүшү, бышышы, мөмө байлашы жана бышышы, анан куурашы бул жерде биологиялык кубулуштарга кирет. Балдар, бул сүрөттөн өзүңөр көрүп тургандай жалбырактын сабактан түшүү процессин көрүп турасыңар. Күз келгенде жалбырактар саргайып түшө баштайт. Мына ушул учурда сабакта бүчүр, пробка катмары экинчиси, андан кийин бөлүнүү катмарын көрүп атасыңар. Бул жаратылышта болуп туручу кубулуш. Бул дагы биологиялык кубулуштун. Ал эми дагы кийинки видеого көңүл бөлсөңөр, бул жерде 40 муун өсүмдүгүнүн ал уругу споралар аркылуу көбөйөт. Мынакей уругу жерге түштү, бышып жетилгенден кийин ал эми уруктун жөнүп жетилиши үчүн ага жарык, нымдуулук жана жылуулук керек. Мынакей ага урукка жетиштүү нымдуулук жана жарык, жылуулук болгондо ал жерде уруктануу пайда болуп, натыйжада тамыр, сабагы, бул дагы балдар өсүмдүктөрдүн өсүп өрчүшү, жетилиши дагы бул биологиялык кубулуш деп биз жогоруда айтып өттүк. Андан сырткары жаныбарлардын түстөрүн дагы өзгөртүүсү бул биологиялык кубулуштарга кирет. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай Кыргызстандагы тоолай деген коюндордун түрүн жай мезгилинде кандай болуп тургандыгын өзүңөр видеодон көрүп турасыңар.
Ал эми кышкы мезгилде ошол айлана чөйрөгө жараша алар дагы өздөрүнүн түсүн өзгөртүп ыңгайланышат экен. Ал эми бул сүрөттөн дагы балдар тыйынчышкандардын жай мезгилиндеги булар дарактардан бир аз эле айырмаланып турат. Биз дайыма күбө болуп келебиз. Айрым учурларда аларды дарактардан да байкабай калабыз. Ал эми кыш мезгилинде булар дагы өздөрүнүн түстөрүн өзгөртүшөт. Мындан сырткары жаныбарлардын түзүнүн өзгөрүшүнүн себеби алардын жашаган чөйрөсүнө ыңгайланышат жана душмандардан коргонуу болуп саналат. Ал эми хамелеондун түсү кандай күбө болуп көрөлү балдар, анда жакшылап көңүл бөлүп карайбыз. Мына ушул хамелеондун эки көзү бири-биринен көз карандысыз кыймылдап, бир эле учурда эки жакты көрүүгө ыңгайланышкан. Ар бир көрүү аймагы 180 градус. Ал эми хамелеондун негизги өзгөчөлүгү катары айлана чөйрөгө жараша денесинин түсүн өзгөрүшүн жакшы билебиз. Бирок анын организми түскө жана жарыкка абдан өтө сезгич келет. Бир нече секундтун ичинде ал чөйрөнүн ар кандай түсүн алууга жөндөмдүү. Балдар, өзүңөр видеодон байкагандай, хамелеондун түсү баштагыда кандай болду эле, мынакей азыр саргыч жашыл. Анда балдар, биз кезекти кайрадан суроого берсек, картөшкөнүн чириши кайсы кубулушка кирет? А варианты химиялык, Б варианты биологиялык, В варианты физикалык, Г варианты астрономиялык. Картөшкөнүн чириши кайсы кубулушка кирерин балдар ойлонуп көргүлөчү? Биз жогоруда кубулуштар жөнүндө маалымат алдык, анда ойлонуп жатат болушуңар керек. Картөшкөнүн чириши кайсы кубулушка кирет? А варианты химиялык, Б варианты биологиялык, Всы физикалык, Г варианты астрономиялык. Анда туура жообу бул картошканын чириши биологиялык кубулушка кирет. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы химиялык кубулушка мисал болот? А варианты суунун тоңушу, Б варианты суунун бууланышы, В варианты бутакты күйгүзүү, Г варианты бутакты майдалоо. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы химиялык кубулушка мисал боло алат? А варианты суунун тоңушу, Б варианты суунун бууланышы, В варианты бутакты күйгүзүү, ал эми Г варианты бутакты майдалоо. Анда туура жообуна токтолуп өтсөк, туура жообу бутакты күйгүзүү. Анда балдар, биз кийинки кубулушубуз бул астрономиялык кубулуш. Ушул астрономиялык кубулушка киришүүдөн мурда биз астрономия илими тууралуу маалымат алып кетели. Астроном бул жылдыз, ал эми номос бул закон дегенди билдирет. Астрономия илими бул асман телолорунун түзүлүштөрүн жана кыймылдарын, закондорун жана эволюциясын окуп үйрөтүүчү илим. Бул грек сөзүнөн астроном жылдыз, ал эми номос закон деген сөздөн алынган. Ал эми куралданбаган көз менен дагы айрым учурларда биз асман телолоруна жана жарык кубулуштарына байкоолорду жүргүзүүгө болот. Ал эми күндөн чыккан жана баткан чекиттеринин абалдарынын өзгөрүүсүнө байкоо. Бул күндүн эртең менен чыгышын, чак түшүү убактысын, андан сырткары күндүн батышын же болбосо күндүн бүркөктүгүн, буларды биз куралданбаган деле көз менен байкап жүрөбүз. Демек күн бүркөк болсо, асманды ала булут каптаса, демек анда жамгырдын жаашы күтүлөт деп биз эмне кылабыз? Алдын ала билебиз. Ал эми бул сүрөттөн балдар күндүн батышка батып, уясына жакын калган учуру
Демек, мен жогоруда айтып өттүм, күндүн кыймылдары дагы бул астрономиялык кубулуштарга кирет. Күндүн тутулушу бул айдын күндү жаап калуусу күн тутуулары деп аталат. Жер бетиндеги чекиттер үчүн күн тутулуусунун түрлөрү дагы ар кандай болот. Ал эми жылдыздардын кыймылынын түзүлгөн жаа жылдыздарынын өздүк кыймылы деп аталат. Ал эми төмөндөгү сүрөткө көңүл бурсаңар, бул жерде айдын көлөкөсүнөн пайда болгон конустун ичиндеги байкоочу үчүн гана күндүн диски толук жабылып калат. Жер бетиндеги мындай аймактын максималдуу диаметри 270 километрден ашпайт. Айдын жер бетине түшкөн салыштырмалуу мындай куш аймакта толук күн тутулуу болот. Ал эми өзүңөр сүрөттөн баамдагандай, айдын толук тутулуу аймагы, ал эми айды көрүп турасыңар, ал эми айдын көлөкөсүнүн түшкөн жери, анан жарым жартылай күн тутулуу аймагы. Бул күн тутулуунун схемасы. Ал эми айдын толушу ай жаңырганынан 14-15 сутка өткөндөн кийин ай күн менен карама каршы келген абалы бул дайыма байкайбыз кечкиргенде. Бул учурда айдын фазасы толук болуп, күн нурлары бардык айдын жарым шарын жарыктандырат. Мына ошол толгон ай күн батар кезде чыгат дагы, күн чыгарда кирет. Ал эми түндүк түштүк тарабынан көрүнөт. Силер билесиңерби, ай жердин табигый жандоочусу балдар. Ал жерге жакын асман телосу болуп эсептелет. Ошондуктан айдын фазалары келип чыгат. Бул сүрөттөн айдын ар түрдүү көрүнүшү айдын фазалары деп аталат. Айдын бир ай ичинде көзгө көрүнгөн формаларынын ыраттуу өзгөрүшү күн нуруна жараша ай фазаларын алмаштырып турат. Мына ошол айдын жаңырышы биринчи чейрек, толгон ай жана акыркы чейрек деген 4 бөлүктөрдөн турат. Акырындык менен бири-бирине өтөт. Ай жаңырганда күн менен жердин ортосуна болгондуктан анын бизге жарык түшпөгөн жери көрүнөт. Эгер ай жаңырганда ал жер менен күндү туташтыруучу түз сызык жатса, күндүн тутулушу байкалат. Ал эми ай күндөн чыгышты карай акырындап жылып, орок кейиптенип, 7 күн жарым тегерек түрүндө көрүнөт. Ал эми мында томпок жагы оң тарапта болот. Айдын бул фазасы биринчи чейрек деп аталат. Жогоруда айтып өттүм балдар, ай жаңыргандан кийин 14-15 күн өткөндөн кийин толук тегерек формада көрүнүп, толгон ай деп аталат. Жер ай менен күндү туташтыруучу түз сызык жатса, бул ай тутулат. Ай толгондон кийин акыркы чейрек башталат. Мына ошол айдын жарымы гана көрүнөт. Ал эми томпок жагы тескерисинче бул жакта сол тарапта болуп калат. Ал эми балдар, бул сүрөттөн айдын тутулуу схемасын көрүп турасыңар. Ай кандай болгондо тутулат? Демек, ай толук бойдон же жарым жартылай жердин көлөкөсүн капталып калганда тутулат. Мына ошол күндүн нуру жердин атмосферасында сынгандыктан тутулуунун чоң фазасында ай кызыл, күрөң түстө болуп көрүнөт. Айдын толук тутулуу фазасы 1 саат 40 мүнөткө чейин созулат, анткени жердин көлөкөсү айдын диаметринен чоң. Ай тутулуу жыл сайын дагы болуп турушу ыктымал. Ай жердин спутниги, ай жерди бир айдын ичинде толук айланып чыгат. Ай күндүн нурунун чагылышынан жарык болот. Жердеги байкоочуга ай дайыма бир эле бет менен гана көрүнөт. Жер сыяктуу эле ай дагы өзүнүн огунда айланат. Ал эми алтын казык жылдызынын жардамы менен дагы балдар түндү аныктаса болот экен. Мына ошол алтын казык дүйнөнүн түндүк уюлуна жакын жайгашкан жылдыз жана ошондуктан жылдыздуу асман бул суткалык айланууларда дээрлик кыймылсыз. Ал багыт
алуу үчүн абдан ыңгайлуу. Анткени негизинен түндүккө болгон багыт алуу менен дайыма дал келет. Ал эми бийиктиги, горизонттун бийиктигине байкоочу турган жердин географиялык кеңдигине барабар. Түштүк жарым шарда алтын казык жылдызы жок. Ал эми алтын казык жылдызын табуу үчүн адегенде өзүңөр сүрөттөн көрүп тургандай чөмүчтү эске салган чоң жетиген топ жылдызы, андан 2 жылдыздан кийин сабына карама каршы келген чөмүчтүн капталдарын табуу керек. Мына ушул кыял менен дагы ушул четки жылдыздардын ортосундагы аралыктарды 5 жолу коюп сызык жүргүзүп көрөбүз. Болжол менен ушул сызыктын ортосунда алтын казык жылдызы бар. Жылдыздуу асмандын айланышы кийинки сүрөттөн бул асман сферасы алтын казык жылдызына салыштырмалуу айланат. Бул көрүнүш жылдыздар кыймылсыз, ал эми жер кыймылда болгондуктан болот. Жер батыштан чыгышты карай айланат. Мына ошондуктан жылдыздар карама каршы багытты карай жылгандай болуп көрүнөт. Анда балдар, кезекти кайрадан суроого берсек. Ай фазаларынын узактыгы канча күнгө созулат? Биринчиси 27 күн, ал эми экинчиси 28 күн, үчүнчүсү 29 күн, төртүнчүсү 30 күн. Биз жогоруда айдын фазаларын карап өткөнбүз. Демек, туура жообу ай 30 күнгө созулат. Анда балдар, кезекти терминдерге берсек, кубулуш бизди курчап турган чөйрөдөгү бардык болуп жаткан өзгөрүүлөр. Сабакка бөлүнгөн убактыбыз ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула.